кече жакында Өзбекстан Али Majlisi муну паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Акыркы күндөрү паранжы жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжы жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын. Бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификациясын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө коопсуздук кадагы таасирин тийгизет. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мен мурда дагы айткан элем, дин башкармалыгына катуу тапшырма берип, ушуга мамлекеттик чара көрбөсөк болбой калат. Кыргызстанда көзүн эле ачып хижап кийгенге болобу? Ал үйүндө эле олтурсун, көчөгө чыкпасын. Бетин дагы жаап алсын, бирок көчөгө чыкпасын. Үйдө отурсун, көчөгө чыгып, семички чагып, ыргытып, минтип коюп, нары бери баспасын кылактап. Үйүндө отурсун андайлар. Өзүнүн ыктыяры бетин жапканы, бирок көчөгө чыкпасын. Аялы жанагыда машинесин эме кылып, күйөөсү. Терезин жанагыда караңгы кылып, ошоко отургузуп алып келсин бир жака. Адам дүркүтпөсүн ал. Азын укугу. Кааласа темирден бронжилет кийип алсын башына. Бирок ал көчөгө чыкпасын. Элди коркутпасын. Диндар болом деп отуруп, элди чочутпасын. Арабияга барып кие берсин каалашынча. Бирок бизде элди чочутпасын. Ал туура эле иш кылып атат, ал өзүнүн укугу. Бирок ал мусулман да. Мусулманчылыкка жаман келип калбасын. Мен деле көлгө ушинтип келем, велосипедде мындай шорта кийип алып, тиземе жаап алып туруп, ушундай кепка менен жүргүм келет мен деле. Шарият тыюу салбайт ошол нерсеге. Бирок баягы чубак ажы айнып калыпты, дам салдырып койгула. Шамалдап калган эмне деп айтпасын деп чапан кийип жүрөм. Мен парде кием. Мастураттардан экен, турмушка байланыштуу иштесе болобу, парде менен шарттары кандай болот дейт. Ошон үчүн Кыргызстанда парде кийбей эле койсоңор дейт элем да. Парде кие турган жерлер бар, парде кийбей турган жерлер бар. Азыр сен парде кийип көчөдө кетип алсаң, элдин баары сени пардең карайт да. Жылаңач бирөөнү кара, сени пардең карайт бардыгы. Парде деген бетин жасап алган, тосуп алган деген сөз. Ошого биздин кыздарга парде кийбей эле ошо жолуңар дылдыйраак салынып, жерди карап баскыла, жолуңар жакшы эле салынып деп айтат элем. Парда кийип чакчаңдап үйдүн баары менен минтип карап жүргөндөрдү көрөбүз, андан көрө бет ачык болсо дагы жер карап имандуу баскандардыкы кара сакталуураак болот. Ошон үчүн этиетирээк болгон жакшы. Анан парда кийип алып элдин баары мурушуп жүргөндөр дагы бар. Биягында болсо мындай бир жанагы денесин кымтыган, мындай бир жанагыдай жабыштырган кийим кийип алып, кандай эмес урматтуу бир тууган. Парда таккан сүннөт, бирок сүннөткө жарашкан жерлерде. А биздин жерлерде ошого этиетирээк болгон жакшы дейт элем. Адамдар чочуп башка болот да. Никапты ата-энесинин уруксатысыз салса болот. Никап деген жанагы көзүн ачып, бет, оозун жаап алган никап деп айтабыз. Ата-энең эмес, күйөөңөн сурайсың. Эгер күйөөң макул болсо макул, жок болсо жок. Анткени фитна чыгып кетиши мүмкүн да. Турмушка чыга элек болсо анда ушундай. Бирок мен айтат элем, биздин Кыргызстан шартында никапсыз кабыңарды койгула. Жөн эле кайсарланбай жолук салына бергиле. Никапты кийип, бетти жаап алып, анан кымчабел кылып, нары басып, бери баскан кайсарларды көп көрөбүз да. Жөн эле жолук салынып, эркектерди көргөндө жерди карап баса эле жакшы болот да. Ушундай кайнага келип калса, кинтип жолун чекеси менен бетиңди жаап алсаң болот. Анан тейп никап кийип адамды кыжалат кылгандар бар. Эми шаар болсо бир жөн. Анан бул вахабист болуп кеттир, анан бул хизбит болуп кеттир деп ызычы көп болуп кетет да. Элдин баары түшүнбөйт азыр. Анан түшүнө турган убакыт келгенде мага деген башыңа капты кийип ал. Бирок азыр болбойт. Никап жана парда туурасында, никап жана парда, бул парда деген бетти бүтүндөй жаап алуу, паранжы деген сөз. Ал эми никап мына ошол көздү гана ачып, ал эми көздөн башка жүздүн башка бөлүктөрүнүн бардыгын жаап алуу деген. Албетте бул биринчиден үрп-адатка байланышкан маселе, экинчиден шариятыбызда бул нерсе айтылган. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес, балки ыктыярдуу түрдө, эгерде кимде ким кааласа жүзүн жаап алсын, бул жанагы динден кабары жок болгон Европа өлкөлөрүндө эле ал деп айтылат да. Аял киши башын жапканда, эгерде бетин тор менен жаап алса, эч кандай мыйзам уруксат берет. Ошондой эле алар бардык учурда баш кийимин чечпей койгон укугу бар. Мисалы үчүн Европа маданиятында эркектер коомдук жайга киргенде баш кийим чечиш керек болсо, аялдарга баш кийимин чечүү милдеттүү эмес. Мисалы үчүн эч качан же көпчүлүк учурда биз мына Англиянын королевасынын жылаңбаш жүргөнүн көрбөйбүз. Демек баш кийим кийүү бар деген сөз. Ал эми шариятта жоолук салынуу милдеттүү болот дагы, бирок жүздү жаап алуу бул ошол аялдын ыктыярына калтырылган амалдардын катарында.
баштарына кошулат. Анан жана көчөдө кетип аткандар ошол бул күйөөгө тийип алыш үчүн эле тиги жолук салынып алды балан түкүн деп айтса, мага маани бербеш керек, ит өлө берет, кербен жүрө берет деген элибизден акыл кеп бар да. Анан билесизби, эгерде сиз деңиздин аркы бетине чаба куруп кетип атсаңыз, анан же болбосо кайсы бир жерге кетип атсаңыз, максатыңыз бар да. Анан адамдар жолдон сүйлөп атса, аларга ар бирине жооп бере отура турган болсоңуз, анда сизге эч качан максатка жетпейсиз. Ошондуктан максатты бузбаш керек, ошол максатка аракет кылыш керек. Ал эми сүйлөгөндөрдүн тилде сөйөк жок, каалаганын сүйлөй берет. Эгерде жеке мен өзүм да эгерде бардык сүйлөгөндөрдүн баардыгына жооп бере турган болсом, анда Марал ФМге таптакыр жетпей эле көчөнүн бардыгында жүрө берген болор элем. Пардага кирбей деле жүрсө боло, воронуп эле парда тууралуу. Парда Кыргызстанда кирбеген жакшы. Ушунда такып болсоң үйүңөн чыкпа. Жолуңду жакшылапсан жерди карап жүр. Пардага бир кирип алып, кайра кийин чыга албай, чыксаң элдин бардыгы айтып, анан динди ызычы кылба сен тууганым. Такып болсоң бирөө тологе, бирөө көчөгө чыкпанда сен, үйдө эле отура бер. Бул сыяктуу бетте толугу менен жабуучу бет каптар, диний кийимдер, жолуктар, шилемдерди кийүүгө мүмкүн эмес. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Коомчулукта никап маселеси көп жылдан бери талкууланып жаткан. Регион телеканалы күчүнө кирген мыйзам боюнча элдин үнүн укту. Эми өтө эле жанагы чүмкөнүп, ошо көзүн гана көрсөтүп, анын сыртынан да жанагы эме тагып алышпай, үстүнөн да мындай тор жаап алышпай. Мен чындыгында жанагы оронгондорго деле аккуратно оронсо, мен каршы эмесмин. Айлана чөйрөбүз кандай туура эмес. Туура эле ушундай неме жолуктары чечсин, ачык жүрсүн баары адамдар. Ар кандай багытта ороnuшу мүмкүн да адамчы. Балким башка динде жүрөттүр. Анан мен каршы деле эмесмин, аны президентибиз неме кылсачы. Алып жүргөн гана жолукка тыюу салбады да бирок. Ошо нихапка гана бетин жаап жүргөнгө гана тыюу салды. Капкара болуп чүмкөнүп алып ар кандай ишти жасап атышпайбы? Ошол чүмкөнүп алып ар кандай ишенич жок. Пучум кичинекей эркектер ошону кийип алып бир жерге бир балакаттарды апарып коюшу мүмкүн да. Көпчүлүк турган жерди жардырып жүрсө ким жооп берет агачы? Туура эле кылган. Рахмат ошо президентибизге. Эми оронсун, жашына оронсо болот да. Анан анчалык жаккандар мага да жакпайт негизичи. Мен закон туура деп. Бул бетин чүмкөнгөндөр мен илгери кичинекейимде билет элем да. Бир көзү көр болсо, же болбосо мурдунда бир шырамы болсо, бетинде шырамы болсо, ошондой жаап алып жүргөндөр бар эле да. Эми азыр бир каяктагы бир чулганып жүрө турган бир өнөр таап алышты. Муну мен жактырган эмесмин, жактырбайм да. Азыр бетин чүмкөнбөй эле ачык жүрүш керек. Ошону мына президентибизге дагы элдин үнү жетип, бетин ачыш керек, бетин ачып жүрүш керек, көзүн тактап жүрүш керек. Ушул мындан эми мен ойлойм, казыяттын адамдары, анан правоохранительный органдар сөзсүз түрдө общественный мэрия кызматкерлери элдер менен иш алып барыш керек дагы, мунун ордуна коюш керек. Биздин Кыргыз мамлекетинин туусун 3 мектепте бардыгын алып салышып жаш кыздарды неме кылды. Ошолордун баары оронгондор болуп атпайбы? Туура? Оронгондор болуп ушунун баарын баштаган ошол эмелер никап таагандар жүзүн бекитип алышып болбогон нерсе бул. Указ убагында болду. Мен ушуга аябай кубандым. Жакшы нерсе болуп атат. Мындан ары мыйзам чегинде баары жакшы болуп, жүзү ачык, баары светский мамлекетте жашаганга макулбуз. Мыйзамда тыюу салынбаган жагдайлар да бар. Мындай өзгөчөлүктөргө төмөнкүлөр кирет. Медициналык, мисалы ооруга байланыштуу маскаларды колдонуу, кесиптик иш коопсуздук шаймандары талап кылган шарттар, спорттук, маданий жана коомдук иш-чаралар, карнавалдар же спорттук иш-чаралар. Учурда мыйзамдын ишке ашырылышы талкууланып, мамлекеттик дин комиссиясы муфтият жоболор менен тааныштырып жатат. Ага ылайык алгач жер-жерлерде түшүндүрүү иштери жүрөт. 1-февралдан баштап дин эркиндиги боюнча мыйзамга кол коюлуп, бул күчүнө кирди. Азыр ушул боюнча муфтиятта жана дин иштер боюнча комиссияда жалпы имамдарга жана казыларга берилчү тапшырмалар талкууланып жатат. Биз мына ошол тапшырмаларды күтүп турабыз да каласа. Ал тапшырмалар, жоболор бизге келгенден кийин ошонун негизинде жалпы элдерибиз менен биз иштөөнү баштайбыз да каласа. Азыркы учурда жалпы имамдарыбыздын бул боюнча кабары жана түшүнүктөрү бар.
алар жумаларда элди менен жакшылык жамандыкта жолуккан кездеринде бул боюнча өздөрүнүн түшүнүктөрүн толук жеткирип туруп атышат. Этиет болуш. Ошондой эле эгерде бирөө жолук салганга же намаз окуганга каршы болсо, анда ошол адамдар ошонун жамандыгын сөзсүз түрдө көрүшөт. Албетте, биз ар кандай секталарга кирип кеткен, Сирияга кирип кете турган, же бир мисал үчүн жанагыдай бир туура эмес жолго түшүп кеткендерди колдой албайбыз, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол эле учурда динибизге биз укук берилген, биздин баш мыйзамыбызда ар бир Кыргызстандын жараны каалаган динин тутууга, карманууга укуктуу деген бар. Бул биздин укугубуз деген сөз, урматтуу бир туугандар.